Assalamu alaikum ардактуу замандаштар, кадырман мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, кадырлуу баткендик туугандар. Ассаламу алейкум. Мен бүгүн Баткен шаарында жаңы ачылган Ихлас эс алуу жайына келдим. Сиздерге бул жарышта дал ушул Ихлас эс алуу жайындагы оюн зоокторуну бир аз көрсөтүүнү сиздерге туура көрдүм. Андыктан биздин чыгарышты акырына чейин зерикпестен көрүңүздөр. Мен азыр Баткен шаарынын Базар башы кварталында турам. Эртес кварталынын ылдый жагы Манас эстелигинин жанына киресиздер. Дал ушул эс алуу жайына киресиздер. Мен азыр бул жердин ээси, ушул эс алуу жайын түптөгөн Жыргал мырза мени күтүп турган чагы. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Мындай эс алуу жайы негизи жок эле Баткенде. Мына ушундай лодкалар менен бир аз көлдө эс ала тургандай место жок эле. Ачып турсуз, биз аябай кубанып турабыз. Так, айтсаңыз, бул идея сизде качан пайда болду? Кайсы күнү ачтыңыздар? Ошол боюнча сурайын деген. Идея көптөн бери бар эле. Ошол азыр биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин темилгеси менен жаштарды колдоп, искилерге шарт түзүп берип атат. Ошонун негизинде мына за граница Москва жана башка мамлекетке барбай, өзүм Баткенде ушундай иштери кылсак болот экен. Өзүңүздүн жеке демилгеңиз, демек бул? Өзүм жеке демилгем. Максатыңыз ушул шаардыктарды бир аз болсо да эс алышына салым кошуу. Жакшы. Так, азыр Жыргал мырза, айтсаңыз, могу көлчөктү сиз өзүңүз жасадыңыз да? Ооба, өзүм жасадым. Бул жер вообще саз жана паста суу чыгып аткан жер болчу. Сүрөттөр, видеолор бар. Ошону ушул даражага жеткирип жасадык. Азыр жакшы. Азыр канча лодкаңыз бар? Мына жакта бир жигит нону тээп жүрөт. Бул жакта дагы бир эки жигиттер тээп жүрөт, э? Так, 1 2 3 4 бир 5-6 бар окшойт, э? Ооба. 5-6 бар. Bir 10-15 күндө дагы скутер келет жана айдайт турабыз. Скутер келеби? Скутер бул скутерге тарлык кылбай бул жер? Жок, скутер бир жагы жакшы, кенен бурулат, анан тез бурулат, жакшы. Жакшы, э? Ошого ылайыктуу жасалган бул жер. Анда Жыргал мырза бирөөсүн тээп көрөйлү, э? Мына караңыздар. Мына караңыздар, сиздер көрүп турган жашынакай ушундай лодкаларды коюп коюптур. Сиздер шаардын ызычуунан тажасаңыздар, эс алганга место издеп жатсаңыздар, дал ушул жерге бала чакаңыз менен келип, эс алып, ойноп, күлүп, чел жазып кетсеңиздер болот. Бул жерде лодка тебесиздер да, тетигинде карап турасыздар, көрүп турасыздар, тапчандар бар, жакшынакай тапчандар. Бул тапчандарда өзүңүздөр продукт алып келип, тамак аш кылып жесеңиздер болот, шашлык кылып жесеңиздер болот экен, тамактарды алып келип жесеңиздер болот. Кыскасы, жакшынакай ушул Ихлас эс алуу жайына келип эс алсаңыздар болот. Так, Жыргал мырза, муну тээп көрөйлү? Так, ушуну тээбейле, чыгып көрөйлү. Бисмилла. Так, биз азыр мына отурдук, кана. Өзүңүз да келиңер бул жака. Өзүңүз да келиңер. Так, мына караңыздар. Педал бар экен. Педал теп кете беребиз, э? Так, Жыргал мырза, айтсаңыз, эми бул акчасы кандай? Мисалы үчүн, муну бир канча минутта тебиш керек, канча төлөш керек дегенди. Ар бири 10 минут 50 сомдон. 10 минутасы 50 сом. Жаш балдарга кичине колдола. Аларга бесплатный, алар бул жамыя кошуп жоготуша болот. Жаш балдар үчүн негизи акысыз, э? Азыр жетип калдык мына аткачы. Так, алдына. Эми эмне үчүн бул жерде азыр Ихлас деп атап койдуңуз? Ихлас бул мен өзүмдүн балам атына койдум. Өзүңүздүн балаңыздын аты, э? Жакшы ат койсуз негизи, Ихлас деп. Эми Кудай буйрса, алдыда пландар кандай, Жыргал мырза? Могул жер азыр көрүп турабыз, биз азыр көлчөктү, мына ушул лодкаларды гана көрүп турабыз да. Мындан аркы алдыда пландарыңыз кандай? Алдыда пландар Кудай буйрса өтө жакшы. Тамак аш уюштурабыз. Тамак аш уюштурасыздар? Каланы тамак жесе болот. Заказ кылса болот. Өзүңүз дагы негизи поварларды алып келесиз, э? Поварларды алып келип, балык, аш дагы. Бардык тамактар болот дейм. Бардык эле тамактар болот, э? Тамактарды уюштурганда поварларды алып келгенде дагы бизди бир чакырың, э?
Мына бул азыр көлчөк чоң эле экен, көрүнүштөн да. Uzunluğu 80, turası 35. Uzunu 80, tuğrası 35. Uzunu 80 metr, tuğrası 35 metr. 10 milyon tepsenizdер 50 сом. Эми эс алганга бул 50 сом арзан эле акча, урматтуу көрүүчүлөр. Келип эс алыңыздар. Баткенге келген коноктор да ушундай келип, сергип, мынтип бизге окшоп ушундай лодкалар тээп, жыргап кетсеңиздер болот, көңүл ачып. Кечки салкында келсеңиздер дагы жакшы. Кандай болду? Жакшыбы? Бул жыгылып түшпөйсүң мында? Оларга бир барайлычы. Баткендин Ыртыс кварталынан, Базар баш кварталы деп коет. Базар баш кварталынан келесиздер. Манас эстелиги этно комплекси жанынан Баткенден келгенде солго бир аз эле бир 100 метрдей кирсеңиздер, ушул Ихлас эс алуу жайына киресиздер. Кандай дос, жакшыбы? Жакшы эс алатасыңбы? Так, кай кайдайлы? Бу кайдайлы? Аркада кетет экен, а? Аркага кетет, алдына кетет. Жеңири. Сиз мындай кылышыңыз керек экен, Жыргал мырза. Бул жерге жана балыктарды алып келип, балыктар үчүн да бир көлчөк кылдырыпчы. Балыктаган бышырып берсеңиз болот экен да элгечи. Азыр мына биз Баткенде ушундай балык менен балык бышырып бере турган эс жайлар көбөйүп кетти да. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы келиңиздер, эс алыңыздар, жыргап дем алыңыздар. Жайдын аптаптуу ысык күндөрүндө мына ушундай эс алуу жерде убакыт өткөргөнгө эмне жетсин. Келесиздер дагы Жыргал мырзага жолугасыздар. Экрандагы телефон аркылуу Жыргал мырза менен байланышасыздар. Места барбы жокпу экенин аныктайсыздар дагы. Келип ушундай түшүп жыргап эс ала бересиздер. Бул жагы мына көрүп турасыздар, Теректин аркы бети өтө чоң бак. Жаш-такай тапчандар бар. Жыргап эс ала турган жер. Мен жыйынтыктайм, урматтуу көрүүчүлөр. Ар дайым биздин канал менен бирге болуңуздар. Сиздерге жаккан болсо, келип сөз түрдө эс алыңыздар. Экранда телефон аркылуу Жыргал мырза менен байланышыңыздар. Биз эс алууну улантабыз. Ана кеттик анда, айдаңыз Жыргал мырза. Шындыгында укмуш жер экен.